Алымкадыр Бейшеналиев 30 жылдан бери мендей министр табылган жок. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетүүгө ниети жок. Бул тууралуу ал 24 агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, Саламаттык сактоо министрлигинин имаратынын жанында чиновниктин кызматтан кетишин талап кылган митинг өтүп жатат. Алар кимдер, эмне үчүн мен кетишим керек? Коррупционерлерди кетиргеним үчүнбү, эмне үчүн министр туура иш кылып, мурда кетирилген катачылыктарды оңдоп кызматтан кетиши керек деп ачууланды Алымкадыр Бейшеналиев. Ал митингге Бишкек травматологиялык жана ортопедия илими изилдөө борборунун мурда кызматтан алынган директору Сабырбек Жумабековдун тарапташтары чыкты деп эсептейт. Адилеттүүлүк жеңди, бирок ал күрөшөт. Борбордон протез жана башка нерселерди алып чыгууга убакыт табышы керек. Азыр Эдил Байсалык жетектеген комиссия иштеп жатат. Баары ордуна келет. Ал барды кылган иштери үчүн жооп берет. Туура болбосо сотко берип далилдеп берсин. Эми акча болсо элдин баары митингге чыга алат, деди Саламаттык сактоо министрлигинин башчысы. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда карапайым жарандардын Бейшеналиевди кызматтан кетирүү талабы бир эмес бир нече жолу угулган. Анан ким иштейт? Жок дегенде мен ишимди уланта ала турган бир дарыгерди көрсөттүңүзбү? 30 жылдан бери мындай түрдөгү бир да министр табыла элек. Атын атагыла көрсөтмөй кетем. Менин жакшы көргөн нерсем операция, бейтаптарым күтүп жатышат деп жыйынтыктады Бейшеналиев. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Мен жалгыз болсом да Алымкадыр Бейшеналиев үчүн да канса туруп берем. Травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековду өз кызмат ордунда калуусун талап кылгандар Саламаттык сактоо министрлигинин алдында тынчтык митингин өткөрдү. Митингге чыккандар Бейшеналиевдин жүргүзгөн реформасына каршы болсо, министрди колдоп жалгыз аял митингге чыкты. Элдик министр алга деген урандагы плакат менен жалгыз аял Бейшеналиевди колдогонун айтып, ыраазычылыгын билдирди. Алымкадыр Бейшеналиев элдик министр экенин сезип туюп атабыз, элди байкедей деп бөлбөй баарын дарылайбыз деп телевизордон сүйлөгөнүн колдоп чыктым. Министр 30-40 жылдан бери иштеп жаткандарын алмаштырып, жакшы кылды. Травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун шаардык болуусун колдоймун. Себеби бизге Лебединовка айыл өкмөтүнө тез жардам келбейт. Акчасы көп адамдар, ырчылар акчасын берип, көрүнүп бизге окшогон адамдар каралбай калып жатат. Мен жалгыз болсом да 1000 кишиге татып да канса туруп берем деп жооп берди атын атагысы келбеген митингдин катышуучусу. Бишкек травматология жана ортопедия илими изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөөрүн кабарлаган. Жетекчиси Сабырбек Жумабеков да иштен алынганын айткан. Жаңы ооруканага директор кылып Гулия Кожокматованы жана башкы дарыгерликке Дамир Дүйшөновду дайындаган. Маалымат жыйындан кийин министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаев жаңы жетекчи менен тааныштыруу үчүн ооруканага барган. Бирок кызматкерлер эшикти тосуп алышкан. Сабырбек Жумабеков министр өзү билемдик кылып жатканын айтып, ал президент Садыр Жапаров бул жагдайды териштирбесе жаңы жетекчини киргизбей турганын билдирген. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Абысындардай болуп урушкандай министрдин башка кылар иши жокпу? Сабырбек Жумабековдун салмагы канчалык экенин эл көрсөтүп жатат. Бул кишинин баркын бир кызматка теңебешибиз керек. Бул тууралуу депутат Мирлан Самыйкожо өзүнүн социалдык баракчасына билдирди. Министр өтө майда адам экен, жетекчи деген ушактын деңгээлине түшүп, жаман абысындарча жамандашуу эмес, жетекчилик дарамети бийик болуш керек деп ойлойм. Ар бир ишин аягында чуу болуп эле жатат. Ар ким менен урушуп талашкандан башка кыларга иши жокпу деп ойлойт экенсиң. Андан көрө саламаттыкты жакшыртуу үчүн жаңыча аракеттерди кылса жакшы болмок. Сабырбек Жумабековдун салмагы канчалык экенин эл көрсөтүп жатат. Бул кишинин баркын бир кызматка теңебешибиз керек. Кызматсыз деле кылып келгени жана кыла турганы көп. Мындай учурда Арстан менен Чөөнүн ыкыясы эске түшөт экен деп белгилеген эл өкүлү. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Өлкөгө реформа керек. Реформа болуш үчүн бир кадр кетиш керек, башкасы келиш керек. Ал жарабай калса дагы бөлөгүн коюш керек да, туурабы? Макул, мен реформа тараптамын дейин, бирок ошол реформа жасаучу адам өтө серьезный болуш керек. Жана да бир далай кишиден сөөгү, бир далайынан согуу да башкасынан каргыш, илкиш угууга чыдашы керек. Татапата деп каттын ушак териштирип турмак менен чапчышпай. Бул бир. Экинчиси, биздин ардактуу ортопед травматолог агайыбыз тууралуу урганым жок, мен ачкычың деп туруп, эмнеге басып кетпейт? Мен башка жеке менчик оорукана ачып алам. Мен деген дүйнө жүзүндөгү сейрек доктормун, ооругандар менин жаңы дарегиме келгиле, жүргүлө силер дагы мени менен деп шакирт врачтарын ээрчитип баш бармакты салаадан көрсөтүп кетип калса болбойт беле? Акыры оорукана мамлекеттики го, же пайгамбар жашына чыгып алып Кенеди кыргыздын 2 уулу жөн эмес хирург, адам өмүрүнө арача болгон бакандай балдары чачташканы чекилге эле иш. Менимче кандайдыр бир үлкөн иш бар сыяктуу, дейт Нурбек Саяк өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Сабырбек Жумабеков кызматынан бошотулду. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун директорлугунан бошотулду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илими изилдөө борборун Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына айландыруу боюнча буйрук чыгарган. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин.
Алымкадыр Бейшеналиев мен Жумабеков менен кеңешкеде кто такой? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйын берип жатат. Анда министр Сабырбек Жумабековдун ордуна башка дарыгерди дайындаганын айтты. Биз Жумабековдун ордуна башка дарыгерди дайындадык. Ал өзүнүн балдарын алып каяка кетсе ошол жака кетсин. Менин артымдан кетет дейт. Көрөбүз канча дарыгер аны ээрчип кетерин. Алар кетсе эле иш токтоп калбайт. Жумабеков деген жок эми. Мен Жумабеков менен кеңешкеде ал ким мага, деди министр. Эске салсак, буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек травматология жана ортопедия илими үзүлдү борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөөрүн кабарлаган. Бейшеналиев медициналык борбордо болуп ак халатчандар менен жолугуп сүйлөшкөн. Андан сырткары министрлик аны өзгөртүү боюнча тиешелүү процедураларды жасап жатканын айткан. Көп өтпөй аталган борбордун жетекчиси профессор Сабырбек Жумабеков мындай өзгөртүүнүн зыяндан башка пайдасы жок экенин билдирген. Дарыгер бул жай гана оорукана эмес, илимий борбор болгондуктан чет өлкөлүк өнөктөштөр ошол даражасына карап бизди тааныйт, сыйлайт жана эсептешет деген пикирин айткан. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Жылдызхан Жолдошова мыйзамсыз эркиндигинен ажырап абакта жатканда Жумабеков, Жапаров менен Ташиевке кол сунган жетекчи болгон. Акыйкатсыз мыйзамсыз эркиндигиңерден ажырап абакта жатканыңарда Жумабеков, Садыр Жапаровго камчыбек Ташиевке кол сунган жетекчи болгон. Бул тууралуу саясатчы Жылдызхан Жолдошова билдирди. Чындык өз убагында айтылышы керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу. Урматтуу Садыр Нургожоевич, тилекке каршы биздин өлкөдө жол транспорт кырсыгынан жылына 2000ден ашуун адам жарандарыбыз каза болсо, миңдеген атуулдарыбыз жапа чегип ортопедия маселеси жаралып, сөөктүн операция жасоого туура келет. Ал эми кышкы мезгилде жылга аяктанганча адам жапа чексе, лыжа тебүүдөн жүздөгөн ашуун мекендештер да операция жасоого мажбур болушат. 2013-жылы мен дагы аварияга кабылып, оң колумдан сөөгү экиге бөлүнүп калды. Эгер Сабырбек Жумабековдой күчтүү ортопед болбосо, мен балким инвалид болуп калмакмын. Ортопедия ооруканасында бир да бош орун жок. Бир эле авария же лыжадан эмес, грыжа, тизе оорусу жана башка көптөгөн оору менен жабыркагандар өтө арбан. Күнүнө бир эле Сабырбек Жумабеков эмес, бүтүндөй коллективи ортопедия институтуна операция жасашып, ар бир оорулууга өзгөчө көңүл бурушат. Айтайын дегеним, саламаттык сактоо тармагында мындай реформа жүрбөш керек. Министр реформа жүргүзөм десе, алгач коллектив менен кеңешип, эсептешип, макулдашып, иш алып баруусу зарыл. Анткени иштеп жаткан врачтар, медперсонал ошол институтка оңдогон жылдарын арнашкан, башкача айтканда адистер иштеп жатышат. Өкүнүчтүүсү, сиз алыскы сапарда жүргөнүңүздө республикасынын ичинде ызы чуу салуу менен чектелбестен регионализмге жол берген министр Алымкадыр Бейшеналиевдин кылыгы бир да рамкага батпайт. Кардиология, онкология, психоневрология жана башка тармактарды реформа кылам деп министр саламаттык сактоо тармагын талкалады. Миңдеген ак халатчандардын жан дүйнөсүнө бүлүк салды. Министрдин тизгинин тез арада тартпасаңыз, саясий абал курчуп кетиши мүмкүн. Ошону менен бирге бир чындыкты эске сала кетсем, Садыр инем, акыйкатсыз мыйзамсыз эркиндигиңерден ажырап абакта жатканыңарда, ооруп калганыңарда жалгыз Сабырбек Жумабеков сиздерге, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовго, Акматбек Келдибековго кол сунган жетекчи болгон. Ошону дайыма эстей жүрсөңөр. Жакшылык адам баласына кайтпай турганына мен ишендим, ынандым. Бирок адам баласы айрыкча бийликке жеткенде, оор мезгилде эч нерседен коркпостон, куугунтукка кабылса да, чын дилинен колдогон инсандардын эмгегин баалап коюшу туура болот деп эсептейм. Мен ишенем, Садыр инем, акыйкатсыздыкка жол бербейсиз деп. Ал эми өлкөбүздүн негизги тармагы болгон саламаттык сактоо тармагын талкалаган министрди Алымкадыр Бейшеналиевдин ээлеген кызматы боюнча маселени карап чыгарыңызга. Мамлекетибизде тынчтык болсун, эл арасында ынтымак жылуулуу болсун. Урматтуу менен эжеңер Жылдызхан Жолдошова деп жыйынтыктаган саясатчы. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин.